Зикирдин пайдасы. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir жолы өзінің сахабаларына: "Силерге бардық амалыңардан жақшырақ болған нәрсе, жана егеңердің алдында ең таза болған, даражаңарды көтере тұрған, Алланың жолында алтын, күміш сарттағандан да жақшырақ жана Алланың жолында жихад душмандарды өлтіріп же өзі құрман болғандан да жақшырақ нәрсе туралы айтып берейін бе?" деді. Сахабалар: "Албетте айтыңыз" деп сұранышты. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ал Алланың зикри" деді. Бұл мани жалпы абал жана ар убакты еске салу менен айтылған. Болбосо учурдагы зарылчылыктарды еске алганда садака, жихад жана башка амалдар баарынан артыгыраак болот. Ошондуктан кейбир хадистерде алардын артыкчылыктары тууралуу айтылган. Бирок алардын зарылчылдыгы убактылуу болот. Ал эми Алланын зикри болсо туруктуу нерсе. Анткени ал зарыл жана баарынан артык. Bir hadiste Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ар бир нерсе үчүн анын кирин тазалап кетире турган куралы бар. Мисалы, кийим жана дене үчүн самын, темир үчүн от жана башка ошол сыяктуу. Жүрөктү тазалай турган нерсе бул Алланын зикири. Зикирден артыгыраак Алланын азабынан куткара турган эч нерсе жок." Бұл хадисте зикир жүрөктү тазалай турган нерсе деп айтылып жатқандан кейін, ушунун негизинде зикирдин бардык ибадаттардан жакшыраак экендиги бекемделип жатат. Ар бир амал ихлас менен кылынганда гана ибадат деп эсептелет. Андыктан мунун негизи жүрөктүн тазалыгына байланыштуу болот. Ошондуктан кейбир суфилер бұл хадисте тил менен эмес, балким жүрөк менен болгон зикир тууралуу айтылган деп айтышат. Жүрөк менен зикир кылуу бул ар бир көз ирмемде Алла менен байланышта болуу. Ушундай абалда зикир кылуу бардык амалдардан жакшыраак экендигине эч кандай шек жок. Анткени ошондой абалга жеткен учурда эч бир ибадаттын түрлөрүн таштоо мүмкүн эмес. Бүткүл ички жана сырткы дене мүчөлөр жүрөккө баш ийет. Жүрөк эмнени кааласа, бардык дене мүчөлөр да ошону каалайт. Сүйгөн адамдын абалын ким түшүнбөйт? Мындан башка да көптөгөн хадистерде зикирдин баалуулугу айтылган. Кимдир бирөө Салман радиаллаху анхудан кайсыл амал эң улук деп сурады. Ал: "Сен Куран окуган жок белең? Куранда Алланын зикири эң улук деп айтылат. Ошондуктан Алланын зикиринен артык эч нерсе жок" деди. Салман радиаллаху анху таянып жаткан аят 21 паранын 1 аяты. Маджалисул Абрардын автору айтты: "Бул хадисте Алланы зикир кылуу садакадан, жихадтан жана башка ибадаттардан жакшы деп айтылган. Себеби хадистеги негизги максат бул Алланы зикир кылуу. Ал эми башка ибадаттар болсо, буга себепчи жана курал болот. Зикирда экиге бөлүнөт. Биринчиси тил менен зикир кылуу, экинчиси болсо жүрөк менен зикир кылуу. Бул тил менен зикир кылгандан да жакшыраак. Ал жүрөк менен зикир кылуу муракаба жана жүрөк менен ойлонуу болот. Хадистен бир аз эле убакыт ойлонуу 70 жылдык ибадаттан артыгыраак деген маани түшүнүлөт. Муснат Ахмадда Сухайл радиаллаху анху Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: "Алланын зикири Алла жолуна малды сарптагандан 700 000 эсе жакшыраак болот." Жогордагы айтылган убактылуу болгон садака, жихад жана башка ибадаттар зарыл болгон учурларда алардын баалуулугу өтө жогорулайт. Ошондуктан бул амалдардын баалуулуктары айтылган хадистерде эч кандай талашуунун кажети жок. Мисалы бир хадисте Алланын жолунда бир аз убакыт туруп коюу үйдөгү 70 жылдык намаздан да артыгыраак деп келген. Албетте, намаз эң улук ибадат. Бирок капырлар кол салган учурда жихад намаздан да артыгыраак болот. Бул баян Фазаил амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.